Бүтін Қырғызстан Мадумаров. Азыр эле ушул жыйын башталаарда Кыргыз Республикасынын Конституциясын, мыйзамдарын аткарууга ант берем, антымды бузсам, жазага даярмын деп министрлер убада беришти да. Биз депутаттар дагы ошондой убада бергенбиз. Мен стенограмма үчүн айтып коеюн. Жаңы регламент боюнча, урматтуу кесиптештер, чек араны өзгөртүү жөнүндөгү мыйзамдар 3 окуудан кем эмес каралат. Ар бир окуунун ортосунда 10 күндөн кем эмес убакыт өтөт деп турат. 10 секунд деп турган жок ал жерде. Бул дагы менин талабым эмес, урматтуу жакшылар. Бул дагы регламенттин талабы. Азыр айтасыңар, өзгөчө абал болгондо дагы социалдык экономикалык маселе каралганда. Бул мамлекеттик чек ара өзгөрүп атат. Мамлекеттик чек ара жөнүндөгү мыйзамдар 3төн кем эмес, керек болсо 4-чү окууга барат деп турат. Карап көрүңүздөр. Эмне үчүн мыйзам чыгаруучу ушундай оор процедураны киргизип койгон? Чек арага шашпагыла деп киргизген. Карагыла, кылдаттык менен изилдеп чыккыла деп ушул нормаларды киргизген. Биз азыр 5 мүнөттүн ичинде 3 окуудан ала салдык. Бул да мыйзамсыз. Бул да мыйзамсыз. Садыр Нуркожоевич биздин мамлекетте мыйзамдуулук үстөмдүүлүк кылат деп айтып келатасыз. Мыйзамдуулук үстөмдүүлүк кылса, мына ушул туура эмес болуп калыптыр, кечирип койгула, көбүрөөк аракет жасап коюптурбуз. Биринчи окуудан кабыл алдык, экинчи окууга даярдык көргүлө деп коюшуңузга керек. Себеп Конституциянын кепили өзүңүзсүз. Мына ушул норма мен кабыл алган эмесмин, дагы бир жолу айтам. Мына ушул норма турат. Биринчи, экинчи окуунун ортосунда 10 күндөн кем эмес убакыт, бирок 30 күндөн ашык эмес деп турат. Муну каяка алып барабыз? Буга эмне дейбиз? Кандай кылабыз? Мен муну дагы стенограмма үчүн айтып койдум. Келечектеги урпактардын алдында биздин ата бабаларыбыз канчалык мыйзамды сыйлагандыгына бир көргөзмө куралы болуп калсын. Аман болгула. Анан аягында айтарым. Чек араны чечкендер мен үчүн баатыр деп көп киши айтты. Кытай менен чечип койгон депутаттардын баарына баатыр наамын берүүнү сунуштайм. Казакстан менен анда 105 элек. Кытай менен чечкенде Казакстан менен маселени чечкен, чек араны чечкен 90 депутатка дагы Кыргыз эл баатыры деген наамды берип коюшуңуздарды сунуштайм. Аларды тепкилей бербей, Кыргыз эл баатыры кылып араңарга кошуп алгыла. Рахмат.